Боор жөнүндө айттык, анын кесепеттерин айттык, чечимге келдик эле. Мен бүгүн боордун жанагындай кесепетинен, жаман залакасынан кантип сактаныш керек, кантип коргонуш керек, ошол тууралуу айтам. Андыктан катталгыла, башкаларды да каттагыла. Кызыктуу маектер али алдыда. Эң биринчи, биз психика жагынан, моралдык жагынан даяр болушубуз керек. Боорду тазалаганга даярданып келгиле. Бул албетте машакаттан турат, нервтен турат, андыктан стресстен де алыс болуп, моралдык жактан ушу тазалануу кыйынчылыктан турат, машакаттан турат деп даярдангыла. Андан тышкары, бул кес-кесте биз ашказаныбызды, боорубузду эс алдырышыбыз керек. Орустар көп айтат, интервалдык голодание. Интервальный голодание биздин кудум эле орозо. Бир жумада жок дегенде бир, болбосо эки жолу орозо кармайлы. Бул интервальный голодание 8 плюс 16 деп кой, 24 саатта 8 саатында тамак ичүү, 16 саатында ачка болуудан мынакей биз боорубузду, ичегибиздин баардыгын эс алдырып тазалап, жанагындай өттүн иштешине дагы жакшы таасир беребиз. Үчүнчү дагы эң маанилүү. Келгиле, ушул жана моралдык даярдык ушуда да турат. Биз меню тамагыбыздан кант жана канттан жасалган бардык тамак аштарды таштайбыз. Кант бул глюкоза. Бул жанагындай глюкоза эмне ашказанга караганда тез, аны сиңимдүүлүгү тез, жагымдуулугу дагы тез. Наркотик катары глюкоза барган жерге башка витаминдер барбай, ал глюкоза тез эле инсулинге айланып, ал инсулин майга айланып, мына семиргенде да ошодон. Таштайлы бардык жанагындай ичимдиктерди, ал компот болобу кант салынган, жанагындай печенье, тортторду айтпай эле коеюн. Жанагындай ичимдиктердин ичинде керек болсо өзгөчө жанагындай лимонад, өзгөчө кока-кола, пепси-коладан арылалы, таштайлы. Эмне дегенде ал керек болсо адамды наркоман кылып коет. Ал кандай? Биз татууларды жей берип, башка тамак даамсыз болуп көрүнүп калган. Биз тамактын үстүндө ичип атканда ошол суусундукту ичебиз, эмне даамдуу кылыш үчүн. Канекей баягы сезим, сууну ичкенде, чаңкыганда сонун жыргап калуу кандай сезим? Эгер суусасак текшергиле, суу ичкиле, суу ичкиңер келбесе, силер суусаган жоксуңар. Силер жана таттуу деген ичимдикке наркоман болуп калдыңар. Арылгыладан, эгерде эле жанагындай бооруңарды сактасаңар. Экинчи, бардык ундан жасалган, экинчи сорт болобу, биринчи сорт болобу, бийик высший сорттогу бардык ундан жасалган тамак аштан арылабыз, таштайбыз. Бул жана тазаланып, кебектеринен тазаланып, жакшынакай витаминдерин алып салып туруп, жанан гана крахмал калган ундан, адагы легко усвояемый, тез сиңе турган продуктка кирет, бардыгы дагы ошол глюкозага айланып туруп, кайра эле май болот. Бу дагы зыяндыгы далилденген. Бул нан болобу, борсок болобу, торт болобу, камыр болобу, күлчатай болобу арылабыз. Мына ошондо биз өзүбүздүн жана өтүбүздүн жакшы иштешине жакшы таасир беребиз. Үчүнчү, жалаң гана натуралдуу продуктлардан керек болсо мен айтып кетейин, май жагына басымдуулук кылабыз. Майдын натуралный бул животный происход, жан-жаныбардын май. Койдун майы, жылкынын казы картасы, чучу болобу, мына ушу жакка дагы кичине басымдуулук кылып. Басымдуулук кандай? Дозасы менен өтө көп ичпей, бул майларды ичип баштайбыз. Эмне дегенде, мынакей силерге мындай түшүндүрөйүн. Жалпак тил менен биздин өт иштеп туруш керек. Ал качан майлы барганда чыгуу атып турат. Май барбаса атпай, жата берет. Мына ошо жата берген өттөгү жанагы катып калышы, коюлуп калышы ушул. Ошол иштеп туруш үчүн май барып туруш керек. Албетте витаминдер, калий, кальций сыяктуу, витамин С деген сыяктуу, бул жирорастворимый, майда ери турган витаминдер, алар ашказанда жана темир,
темир өз дагы минерал. Ашказандан гана сиңип тур биздин денебизге барыш керек эле. Май жок болсо каяктан, өт атпаса каяктан жанагы ашказандын иштеши. Мына ошон үчүн жанагы суу май деген балекеттен алыс бололу. Суу май эң кыйын, эң жаман кесепети болуп аткан. Мен ал тууралуу айтпай эле коеюн, бардыгына белгилүү болду, медицина далилдеди. Мына суу майдан алыс болуп, кайра натуралдык жанагы майларга, бул жаныбарлардын майынан тышкары жанагы полиненасыщенный деп коет, ошону майга да көңүл буралы. Ал кайсыл май? Оливка майы, жана жер жаңгактан, мына жаллыбаттагы чыккан жаңгактардан жакшы майлар бар. Мына ошолорду жесек дагы абдан тамактын жакшы аш болушуна, жанагындай биздин сиңимдүү болуп денебизге витаминдердин барышына жакшы себеп болуп берет. Жана дагы эң негизги дагы айтып кетиш, бул дагы жана айтып кеткем, даяр болушубуз керек. Машакаттын дагы бир түрү көбүрөөк кыймылдап, физкультура көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, көбүрөөк басышыбыз керек. Ат мингенде элестетсеңер, мынакей ички органдардын баары массаж болуп, ошонун ичинде эле боордагы, өттүн да иштешине жакшы. Мынакей ашказанга өзүбүз басып массаж кылып турубуз керек. Аны да биз көргүзөбүз. Көбүнчө көп кыймылдап, биз физкультура менен алек болушубуз керек. Мына урматтуу менин замандаштарым, келгиле өзүбүзгө карайлы, боорубузду сактайлы. Боорубузду сактасак, мынакей ден соолугубуз өзү эле чың болот. Менин практикам жана менин насаатым мына ушундай. Ассаламу алейкум.